Мына бир жыма мурун бир 20 чакты техника келип баштады. Ошол жердеги элдер аябай сүйүнүп, Алмаз Акынжанович, ошол жерде бир 5-6 намазга жыгылган кишилер да байкабастан сүйүнгөндөн ичип алыптыр. Анан элдер ушунчалык сүйүнүп, Садыр Нуркожоевичка рахматын айтып атышат. Сыргабаев Апсатарга да аябай чоң рахмат, ушул жолубузду баштап техникалардын баары иштеп атат. Буйруса ушул быйыл бүтүп калса, аябай сонун бир районго бир салым болот эле, биздин районго. Экинчиден, мен тиги кайрыла турганым, бул биздин өкмөттүн төрагасына Касымалиевке кайрылайын дедим эле. Урматтуу Адылбек Алешевич, мына Новопокровка айылында ошо 20 миңден ашыкча эл жашайт. 2 жылдан бери айтып келатам, 12 жылдан бери салынбай, гострой бүтө албаган бир бала акчабыз бар эле. Жылда былтыр деле мына салабыз деп башта айтты эле. Быйыл да акча бөлүндү баштайбыз деди эле. Такыр башталбай жатат. Ушу суранарым, урматтуу Адылбек Алешевич, шуну быйыл акча бөлүп берип, ушу баштап койгулачы. Сизден суранам, урматтуу төрага, ушул протокольный поручение берип коелучу. Шуну быйыл баштабасак, аябай килейген айылдан анан бир да бала акчабыз жок. Анан урматтуу Алмазбек мырза, мен билесиз 2 жылдан бери ушул Ысык Ата районунда жанагыл катталбаган мектеп бала акчалар жөнүндө айтып атам. Мына азыр 4-чү аким келди. Айрым айыл өкмөттөрдөн 6-чы айыл өкмөт болгон турат. Бирок эмнегедир ушул катталбай эле, неден коркуп атышат? Кант мэриясы эмнеден коркуп атат? Анда да бир 40-ка жакын объекттер бар. Не проблема болуп атат? Мен сизден суранарым, шуну билип, эгерде бирөөнүн окаты болсо, ошолорду калтырып калгандарын каттай бербейби? Эми ал мектепти, бала акчаны талашкан деле эч ким жок. Неге проблема кылып атышат? Эмне үчүн ушул өкмөткө деле кайрылат элем да, ушул Касымалиевке дечи, ушуну көзөмөлгө алып бир баштап койгулачы каттап. Суранарым силерден. Рахмат, кийинки сөз Сатыбалды Элмурза Ракиевичке берилет. Мен разымын. Разымын дейм, разымын. Рахмат. Кийинки сөз